Салам достор, сиздер менен Кыздар медиасы. Ал эми биздин жаныбызда турган Кыргызстан улуттук Кыздар федерациясынын президенти Алтынгүл Жалынбекова. Алтынгүл Жалынбекова эже менен бүгүн биз ушул Кыргызстан улуттук Кыздар федерациясынын 1-октябрь кыздардын эл аралык күнүнө арналган мобилдик кино фестивалынын 1-сонун жүрүшү жана аны канчалык деңгээлде максатына жеткендиги жөнүндө айта кетсеңиз, жана ушул эле мобилдик кино фестивалынын 1-сону кандай жыйынтыкталды, жана ушул 2-сезонунун жүрүшүндө кандай күтүүлөр бар? Рахмат, саламатсызбы. Мен биринчиден ушул сөзүмдүн баштарында ыраазычылык билдиргим келип атат. Биринчиден ушул мобилдик кино фестивалдын идеясын, ошондой эле ошону уюштуруп, өткөрүү жагын жоопкерчиликке алган биздин Кыздар федерациясынын дирекциясына, ошондой эле эксперттер командасына чоң ыраазычылык билдиргим келет. Ошолордун жардамы менен, ошолордун сын сыпатынан өтүп, жол-жобосунан өтүп, мына ушул мобилдик кино фестивалыбыз жыйынтыкталып отурат. Бул болсо бүткүл дүйнөлүк 1-октябрь кыздар күнүнө арналып, ошол аталып, ошол кино фестиваль уюштурулган. Анан буюрса эң сонун жыйынтыктарга келдик деп ойлойм. Көптөгөн сабактарды алдык, көптөгөн ийгиликтүү кинолорду алдык деп айтам. Анткени биздин кыздарыбыз айтып жүрбөйбү, азыр көп соц тармактарда, ошондой эле көпчүлүк коомчулуктарда айтып атышат, бир кыздын тагдыры ушул 1000 кызга үлгү болуп атат, сабак болуп атат деп айтып атышат. Албетте бул кино фестивалда биз көп нерселерди, кыздардын өздөрүнүн турмушунда болуп аткан нерселерди, ошондой эле коомчулукка жеткире албай аткан үндөрүн угуп, ушунчалык өзүбүз дагы толкунданып турган кезибиз. Буюрса бул кино фестиваль жылдан жылга уланып кетет деп ишенем. Ошондой эле мына буюрса 2-сезонун баштап атабыз. Аябай толкунданып, ушунчалык күтүп атабыз. Бул болсо ушул кыздар укугу боюнча болгон атат экен. Ушул кыздардын укуктары албетте бүгүнкү күндө өтө актуалдуу жана өтө керектүү болуп эсептелип атат. Буюрса кыргыз элибизде сөз бар эмеспи? Асыл таштан чыгат, ал эми акыл жаштан чыгат деп. Биздин жаш кыздарыбыз өздөрүнүн укукка болгон үндөрүн биздин соц тармактарга, коомчулукка жеткирип, кыздарыбыздын жашоо турмушун жеңилдетебиз деп ишенем. Анан ийгилик